Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Комуз улуттун сыймыгы деген аталыштагы тарбиялык саатыбызды баштайбыз. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун 2019-жылдын 29-июлундагы указына ылайык 9-сентябрь жыл сайын комуз күнү деп белгиленип турмакчы. Комуз кыргыз элинин байыркы музыкалык аспабы. Комуз жөнүндө Манас эпосунда да айтылып калган. Адамды сүйлөткөн тил болсо, комузду сүйлөткөн кылы болгон. Кыргыздарда бекеринен комуз сынды ыр жок, көңүл сынды сыр жок деп айтылган эмес. Комуз эмнеден жазалаарын билесиңерби? Билбесеңер угуп алгыла. Кыргыздын музыкалык аспабы болгон комуз өрүк, алмурут, арча, карагай сыяктуу экме жана жапайы жыгачтардан жасалат. Булардын ичинен өрүктөн чабылган комуз нарктуу болуп эсептелген. Эми комуздун кандай бөлүктөрдөн тураарына көңүлүбүздү буралы. Комуз моюн, тулку, чара, капкак, тепке сыяктуу бөлүктөрдөн турат. Андан сырткары комуздун 3 кулагы жана 3 кылы болот. Комуздун кантип жаралгандыгы жөнүндө кыргыздарда бир нече уламыштар айтылып жүрөт. Азыр мен силерге ошолордун бирин айтып берейин. Илгери өткөн бир заманда камбар деген атабыз мергенчилик кылып жүрүп, бир сыйкырдуу добушту угуп калат. Бул эмненин үнү болду экен деп акмалап издеп баштайт. Көрсө, бактын башынан кандайдыр бир жаныбар кулап, ичи жарылып, ичегиси бакка илинип калган экен. Ошол ичеги күнгө кургап, шамал болгондо сыйкырдуу добушту жаратып жатыптыр. Андан кийин камбар атабыз жыгачтан көңдөйлөп аспап жасайт да ага ичегилерди тагат. Колуна алып чертсе, жагымдуу добуш угулат. Мына ушинтип комуз пайда болгон дешет. Ошол күндөн ушул күнгө чейин комузда адамдар кол ойнотуп, адамдардын сезимин ойготуп, жүрөгүн кытыгылаган күйүүлөрдү жаратып келишет. Бекеринен кыргыздарда күйүүнүн башы камбаркан деп айтылып калган эмес. Комузду карысы, жашы, кызы, эркеги дебей баары чертишкен. Алардын арасынан залкар комузчулар чыккан. Атап айтсак, Арстанбек Буйлашуулу, Токтогул Сатылганов, Ыбырай Туманов, Нурак Абдрахманов жана башкалар. Эми балдар, комуз жөнүндөгү суроолорго жооп берип көргүлөчү. Комуз кандай бөлүктөрдөн турат? Ал эмнеден чабылат? Комуздун жаралышы жөнүндө уламыштардан билесиңерби? Кыргыз маданиятында комуздун орду кандай экен? Кыргыз болгону кыйыры кеңип, ташы өргө кулаган замандар болду. Анда комуз үнү эркиндик менен эрдикти даңазалады. Кыргыз болгону куюшканы кыйшайып, не бир алаамат күндөрдү башынан кечирди. Анда комуз үнү муңканып, эл менен кошо үшкүрдү. Сөз менен айта албаганды бабаларыбыз күйүүгө салышкан. Демек, комуз кыргыз элинин кан жаны, жан жолдошу, эрмеги, сыймыгы болуп келген. Бүгүнкү сабагыбызда айтылып өткөн комуз жөнүндөгү маалыматтарды эсиңерден чыгарбайсыңар деп ойлойм. Силердин араңардан да залкар комузчулар чыгышына тилектешмин. Ушуну менен комуз күнүнө арналган сабагыбыз аяктады. Саламатта калгыла.